Кырсык бүгүн жаңы ат майданда саат 10:00 чамасында Сокулуктун Бөрүлү командасы менен Оштун Бүркүт командасы беттешип жатканда болгон. Мелдеш башталганына 10-15 мүнөт болгондо Бөрүлүнүн оюнчусун аргымак коюп кеткен. Милициянын маалыматы боюнча оюн ошол замат токтотулуп, тез жардам чакыртылган. Бирок 45 жаштагы СМ ооруканага жетпей үзүлгөн. Аталган факт каттоого алынып, териштирүү иштери башталды. Аргымагы Береке 4-ч Азизбек уулу Азимкул минген аргымагы Анаке 5-ч Амангелди уулу Мырзабек минген аргымагы Епа 6-ч Саманчиев Радмирди дагы айтып койбосок болбойт. Мына ушул Бөрүлү командасында мыкты оюндарды көргөзүп, булар эми чемпиондор. Убакыт азыр токтоду, аттан жыгылып калды азыр. Bu parlament mi cemni bu? Ce notarialni kontora bu. Bay, uyalbaysınlar bay. Söz berip koygula da. Men özümdün janagı fraksiyadan çıkkanım jön, çıkıp ketken jönündө men bildirүү berip koyun деп атам. Урматтуу мекенештер, Россия Федерациясында мигранттарга көзөмөл күчөтүлдү, массалык кармоолор күч алууда. Чет жерде мыйзамды сактап, документтериңиздерди толуктап алыңыздар. Регистрация, ИНН, СНИЛС, ОМС, ТМС, трудовой договор, медкарта, перевод паспорт, черный список, штраф, запрет барын текшерип беребиз. Эң башкысы сиздерге юридикалык жардам көрсөтүү кызматы бар. Юрист Канатбек мырза менен байланышыңыз. Байланыш телефону +7977 736 15 87. Eşlikeni айтпайм мындан тышкары. Границаны да айтпайм, башканы да айтпайм. Мен өзүмдүн сөзүмдү, оюмду айтып койгонго уже уруксат бербейсиңерби? Парламентсиңерби же эмнесиңер? Депутатсыңарбы же кимсиңер? Мен түшүнбөй калдым муну. Сөз да бербейсиңерби эми? Бул эмне деген эме? Бул бүт закондорго, конституцияга, регламент жөнүндө законго, статус жөнүндө депутат законго бүт каршы болуп атат азыр кылган ишиңер. Уялбайсыңарбы? Бет деген барбы? Берип койгула, дагы бир жолу коюп коюңузчу. Мындан кийин бербесе мен ыраазымын. Эгер мындан кийин дагы бербесе ыраазымын. Рахмат. Бул жалпы чечим, чечимди биз сыйлашыбыз керек. Экинчи жолу мен добушка койбойм. Рахмат. Отуруңуз, ишти баштайбыз. Ишти баштайбыз, урматтуу депутат. Отуруңуз. Корея Республикасынан алынып жаткан $500 миллион Россиянын мөөнөтү 40 жыл, пайыздык чени 0,1%. 2025 жылдан 2029 жылдар аралыгында Кыргыз Республикасынын экономикасынын ар кайсы тармактарында социалдык экономикалык өнүктүрүү долбоорлорун ишке ашыруу үчүн жалпы суммасы $500 миллион АКШ өлчөмүндө каржылоо берилет. Стратегиялык жана социалдык экономикалык тармактагы инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн алынып жаткан кредиттин $200 миллион мамлекеттик ипотекалык компанияга бөлүнүүдө. Менин банк номерим 0551 091992 Кларашы деп чыгат. Сбербанкымдагы ошондой Кларашы деп чыгат. Мен сиздерге кайрылып жаткандын себеби ушул 6-7 жылдан бери ушул балам менен алектенип келип атам. Бул баламдын диагнозу гидросефалия. Түркия элине барып, буну операция кылдырышым үчүн $30 000 каражаты керектелет экен. Башка балдарды көрүп мен дагы ушул балам эшикке чыгып ойносо экен дейм. Кыргыз элим ушул Кайдыгер Карабаев ушул балама дагы жардам берип коюшуңуздарды өтүнөм. Ушул балам эл катары басып, жүгүрүп ойноп кетпесе дагы өз алдынча басып, өз алдынча тамак жеп калса дейм. Бул менен теңдүүлөр быйылкы жылы мектепке барганын көрүп, мен дагы ушул баламды жок дегенде ошолордун арасында ойноп калса экен деп ниет кылам. Кайдыгер карабайсыздар деп үмүт кылам. Мен өзүм ушул баламдын тынчтыгын ойлоп квартирада турам. Өзүм жалгыз бой энемин, 2 уулдун апасымын. Сапарга азыр эч нерсем жок. Өзүм жүгүрүп барып, идиш жууп, ара чоруда официанткалык кылып иштеп келем. Ушулардын кемкөсүн кылам. Ошондуктан сиздерден өтүнүп кетерим, ушул балама Кайдыгер Карабай аз да болсо жардамыңыздарды берип, бизди дагы ошо Түркия элине барышыбызга себепчи болуп калышыңыздарды өтүнөм. Канчалаган инсандар жакшы болуп келип атат. Ошолордун катарында менин балам дагы жакшы болуп кетсе экен деп ниет кылам. Дуаңыздарды берип, ушул бизге дагы Кайдыгер Карабай жардамыңыздарды берип коюшуңуздарды өтүнөм. Куда эл өкүлдөрү ипотекалык үйлөрдүн баасы боюнча маселе көтөрүштү. Баасы боюнча да бир-эки ошол маселе болуп атат. Эмне дегенде
ГИК азыркы өнчөсү ошол мамлекет тарабынан жер бекер берилип атат да. Ошого карабастан деле баалар мындай сүйүндүрбөй атат да. Маселе эмнеге жер арзан болсо дагы, кредиттер дагы аябай жеңилдетилген кредиттер болсо дагы, бирок баалар ошол коммерческий эле мына компанияларга окшош эле бирдей туруп атат да. Кээ бир жерде даже мындай ойлонуп калып атасың, булар эми айтат, баягы отделкасы менен деп атат. Эми отделка кандай болот? Аны дагы мындай карап көрүш керек да, бир серасычы. Дагы бир сунуштардын бири, эгерде Кыргыз строй сервис бүгүнкү күнү ошол ГИКтин үйлөрүн куруп атпайбы? Ошол жеке менчик компанияларга дагы тендер өткөзүп курса кандай болот? Арзан болобу, сапаттуу болобу? Ошол жагындагы пилоттук негизде бир карап беришсе деген сунуштарды айттык. Мен ойлоймун, биздин депутаттардын ар бир айтылган сунуштары аябай жөнүндүү болду. Эгерде ал сунуштар орун ала турган болсо, мен ойлоймун, биздин ушул ГИКке бир гана пайдасын алып келет деп. Ал эми калган каражат Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын ооруканасын курууга, улуттук госпиталдын имаратын оңдоого жана өзгөчө кырдаалдар министрлигине техника сатып алууга жумшалмакчы. Депутаттар социалдык абалды жакшыртуу максатында алынып жаткан насыяларды бөлүштүрүүдө аймактарга өзгөчө көңүл буруу зарылдыгын белгилешти. Себеби биздин Баткен областында дагы азыркы учурда саламаттык сактоо тармагынын имараттары жетишпейт, төрөт үйлөрү жетишпейт. Жаңы имараттарды куруш керек, эски имараттарды оңдоп түзөө иштерин жасаш керек. Ошол жерде биздин саламаттык сактоо тармагында иштеген врачтарыбызга, мед айымдарыбызга шарттар түзүп беришибиз керек. Региондорду өнүктүрүү боюнча сунуш сурасам, бизге кайрылуу келген жок деп. Эми региондорду өнүктүрүү боюнча ошол эле учурда ар бир областтын администрациясынын жетекчилери кайрылыш керек да. Жыйында эл өкүлдөрү аталган каражат чоң суммадагы насыя экенин эске салып, аны туура, максаттуу пайдалануу талабын коюшту. Уадаланган пирожкини 2 жыл күткөн. Депутат Акбөкөн Таштанбеков өкмөт башчынын орун басары Эдил Байсаловго кайрылып, Ысык Ата районундагы мектеп бала-бакчаларды көрүп келүүгө чакырды. 2 года назад мама мне картошки, хорошие пирожки сделает, с вас кофе, поедем в район дедиңиз эле меничи. 2 жылдан бери көзүм көгөрдү, сизди күтүп отуруп. Мына баягы министриңиз менен барып келдик, что-то бу киши менен толуп чыккан жок. Качан барабыз районго? Жана мектеп жачык саат катылгандардын баары бир жыра көргөзүп чыгайын сизге. Эми ушул жобада кандай дейсиз? Окуучулардын жазгы каникулу суроо жаратты. Депутат Мирлан Самыйкожо окуучулардын жазгы каникулу өзгөрүп кеткенине нааразы болду. Быйыл балдар жазгы каникулга 17 марттан 23 мартка чейин чыгат. Эл өкүлүнүн айтымында мурда 21 марттан 1 апрелге чейин болчу. Ата-энелердин көбү аны мурдагыдай калтырууну суранышкан.